Андан кийинки маселе ал-ихлас. Ихлас деген эмне? Бул илажун лир-рия ва сум'a. Адамда ихлас деген сыпатты киргизе турган болсок, бизде эң жаман нерсе бизде кожо көрсүн, эл көрсүн деген бар. Рия деген бар, сум'a деген бар да, кылып аткан ишибизди Кудай үчүн кыламын, эл үчүн кылам деген сөз жок. Балким мен реклама болоюн, мен мактанайын, мен кыйын болоюн деген нерсе бизди жеп бүтө турган болду. Кичине иш кылат, ошону мактанган 100 күн мактанат да. Бир күн иш кылып 100 күн мактанат. 100 күн иш кылып ачып турган ордуна. Мына ошону кантебиз? Бизде бардыгы рияқорлук иштейт. Бардыгы рекламага иштейт. Шайлоонун астында иштеп калат. Мурда берсең өлөсүң. Жок. Шайлоонун астында гана мечит куруп бериш керек. Шайлоонун астында гана мечитке барыш керек. Шайлоонун астында гана акылестүү болуп калыш керек. Шайлоонун астында намаз окуп калыш керек. Эмне үчүн? Рия деген бар да. Кожо көрсүн деген бар. Ошону дарылай турган оору, урматтуу бир тууган, бул ихлас. Адамдын ихласын түздөй турган, ихлас деген сыпатты киргизе турган болсок, мына ушул биздин коомчулуктагы мына ушул оордан жакшы болот экенбиз. Каарылар үйүнө, балдар үйүнө, деттомго, башка жерге бара турган болсоңор, только рияга иштемей. Мен дайыма мисал айтам да, туйт экен тайлакты 30 килограммды. Он чыкпай тууп коет. Япон короз туйт экен, япон тоок. Бир кичинекей 3 сомдук тукумду ошого бир күн кечке кыйгат. Тукум туудум, тукум барсаң базарга апарсаң 3 сомдук тукум болгону мисал үчүн. Бир жутуп койсоң ошо менен жок болот. Ошондой өтүп кеттик. Аны дарылай турган нерсе бул ихлас болот. Андан кийинкиси, урматтуу бир тууганым, биз дүйнөгө берилип кеттик. Дүйнөгө берилип кеттик. Дүйнөгө берилген ушунчалык деңгээлде кыргыз эли, айрыкча кыргызды мисал кылсак, ушунчалык дүйнөгө берилген эмес эле. Иттин кулу болуп калдык, тооктун кулу болуп калдык, үйдүн кулу болуп калдык, катындын кулу болуп калдык, баланын кулу болуп калдык дагы биз Аллахтын кулу болгондон калып калдык. Дүйнөгө берилип кеткенден адамды сууруп, адамдын өзүнүн жолуна сала турган нерсе, жанагы айтып берген бир канча сыпаттарды айтып келдик. Биз айттык: ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах, намаз дедик, илим дедик, зикир дедик, икрам, ахлак, ихлас дедик. Ушулардын бардыгына чакырып, адамдардын бардыгын даават кылуу мына ушул акыркы сыпат. Ушул сыпаттардын бардыгын жакшылап үйрөнүп, ушуну дайыма айтып, ушулардын максаты эмне, пайдасы эмне, каяктан келип чыккан деп аракет кыла турган болсок, биздин коомчулук, бардык коомчулук өзүнүн өз ордуна келе берет. Башка жолу дагы жок, урматтуу бир тууганым. Муну керек болсо мамлекеттик кеңешчилер, президенттерге, падышаларга айтып, ушуларды мамлекеттин негизги идеологиясы катары коюш керек болот да. Ошондо мамлекеттеги уурулук, мамлекеттеги паракорлук, мамлекеттеги жанагы сойкулук, ишсиздик, балдарын жетим калуусу, тарбия берилбей калуусу, жанагыдай мисалы үчүн күчтүүлөргө машиналердин туура эмес коюлуп калуусу, айтор кандай гана проблема. Эртең менен радио ачсаң, кечке чейин только проблема калсын. Ошол проблемалардын бардыгы мына ушул сыпаттарды адамдарга киргизүү менен, адамдарга тарбия берүү менен, ушул баалуулуктарды адамдарга сиңдирүү менен мамлекет дагы, эл дагы, журт дагы, бүтүндөй аалам дагы иншалла толук түрдө оңолот. Мындан башка жолу жок.